Söz депутат Мусабекова Жылдыз Аманбековна. Мукан Дүйшекевич, саламатсызбы? Сиз жана отчетуңузда коррупция аймактарды өнүктүрүү жылы жөнүндө кенен токтолуп кеттиңиз. Менин суроом мындайда, президент тапшырма берген, ошол мамлекетти чип-чеп тоногондордун үй мүлкү конфискациялануу, акча мүлкү ошол боюнча атайын эсеп ачылат депчи. Ошол эсеп ачылдыбы? Ачылса кай жерде ачылды? Ал эсепке түшкөн акчалар кай жакка жумшалат? Ошол боюнча жооп берип койсоңуздар. Аны Жылдыз Аманбековна ал туура, жанагыдай экономикалык кылмыштуулукка баргандардын өзүнчө шотун ачып. 2 шот ачылгантат. Мисалы үчүн кээ бир сиздердин коллегалардан сунуш берип атат. Өз каалоосу менен ушул мамлекетке жардам беребиз дегендер да бар. Ошого өзүнчө шот ачып берсеңер деп, аны биз ачып атабыз. Экинчиси жанагы коррупциялык механизмдер менен өндүргөн. Ал жерде мүлкү болушу мүмкүн, каражаты болушу мүмкүн. Ага да азыр мына бизде макулдашууда жүрөт. Каржы министринин астында шот ачабыз, ошого топтойбуз. Экинчи суроо мына, аймактарды өнүктүрүү деп атасыз, аймак канткенде өнүгөт, аймак ошо жергиликтүү жетекчилер иштегенде өнүгөт. Мен өткөн жумада ошо Тоң районунун акими Ажиев Таалай, Чаткал районунун акими Эшалиев Канжарбек жана Бишкек шаарынын Ленин районунун акими Нурдин Тынаев жөнүндө маселе көтөргөм. Ушу менин маселем көйгөйдүн аябай оор нерсеси экен. Бүт жерлерден элдер чалып, керек болсо мына кабылдамага келип көйгөйлөрүн айтып атат. Бул аябай шешип кеткен экен. Себеби жерлерде губернаторлор дагы, акимдер дагы дээрлик элдин нааразычылыгы күчкөн да. Мына көчө Чаткалда Иштемерде митинг болду. Ошол жерде сиздерге да кат жибериптир. Митингти ошол аким өзү барып уюштурган экен. Доля сураган боюнча мен сизге берем ошол инвесторлордун катын. Анан бул Ош базарында 3 жол өрт алды. Ошол Ош базарында жабыркаган канча адамдар ыйлап келип атат да. Бул акимдин ошол күндө эле моралдык акысы жок болчу отурганга. Мен мисал келтиргем өткөнчө. Тажикстанда кичинекей базардан өт чыкканда жетекчилиги, бийлиги алып туруп керек болсо моралдык чыгымды өзүңөр төлөйсүңөр деп бардык акимиятты айдап чыккан болчу. Биз болсо отурабыз. Бул эмне Кудайдын эрке балдарыбы буларчы, бул 3 акимдер. Анан бул Атай Алмамбетов деген ким айтсаңыз, Мукан Дүйшекевич? Силердин Жалал Абаддагы өкүлү дейт. Биздин өкмөттө ошол канча жылдан бери иштейт экен. Ошо түштүктөн кандай кат келсе ошол басып турат экен. Текшерүүгө ошо жергиликтүү прокурорлоруңар барат экен, Эсенбулар барат экен, бармак басты көз кысты болуп туруп, эчтеке чечилбейт экен. Мына көчө Чаткалдан делегациялар келди, кире албай атабыз дейт. Сизге кире албай атабыз дейт. 10 секунд. Такыр кабыл албай атат, биздин каттарыбыз жетпей атат дейт. Булар шүмшүк ушундай арызчы деп кайра четке айдап чыгып атат дейт. Мен азыр сизге каттарды берем. Анан Мукан Дүйшекевич, бул министрлериңизге айтып койсоңуз, суроо берсек эле билбей атам, кат түрүндө жооп берейин, же жаныңызга барайын, кулаңызга шыбырайын дейт. Булар эмне кичинекей балдарбы? Үйрөнсүн, айтсаңыз ошону. Рахмат. акимдер боюнча талап күчөйт деп жана айттым, Жылдыз Аманбековна. Аким ошол райондо болгон бардык нерселерге жооп бериш керек. Социалдык, экономикалык жагынан да, коопсуз жагынан дагы, балдардын ден соолугу, жарандарыбыздын ден соолугу боюнча да жооп бериш керек. Ана жанагыдай көрүнүштөр болсо, мен ойлойм бул туура эмес. Мен анда келген болсо, эртең деле кабыл алайын. 6-чы күндө деле кабыл алайын. Келсе мен кабыл алам. Эгерде жанагындай көрүнүш боло турган болсо, жана биздин эксперт, ар бир областта бизде кураторлор бар. Андай көрүнүш тастыкталса, анда мен аны жазага тартабыз. Рахмат. Катыңызды берип койсоңуз.